Кризис маалында деле башка учурда деле кыргыз ишкерлери үчүн чоң проблема бул узак мөөнөттүү каражатка жетүү мүмкүнчүлүгүнүн чектелгени. Биринчиден, банктар берип жаткан кредиттердин пайызы жогору жана мөөнөтү кыска. Анын үстүнө коммерциялык банктар 170%дан 250%га чейин күрөө сурашат. Банктардан алынган статистика боюнча бизнес үчүн суралган кредиттердин 40-50% дал ушул күрөөнүн жетишсиздигинен улам канааттандырылбайт. Ишкерлердин, айрыкча чакан жана орто бизнестин, аймактык бизнестин бул маселесин чечүүгө көмөктөшүү максатында өткөн жылы Кыргызстанда гарантиялык фонд түзүлдү. Гарантиялык фонддор ишкерлерге колдоо болуп бере аларын дүйнөлүк тажрыйба жана Кыргызстанда буга чейин иштеп келген регионалдык гарантиялык фонддордун ишмердүүлүгү дагы тастыктайт. Гүлнура 5 жылдан бери жеңил өнөр жай тармагында бизнес кылып келет. Сезон маалында 25-30 машинкага чейин иштетип, көбүнчө россиялыктардын заказын аткарат. Өндүрүштү бери дегенде 2 эсе көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк, тактап айтканда кардарлар тарабынан суроо талап бар экенин айтат. Кошумча жабдуу сатып алууга кредит сурап банктарга кайрылып көргөн. Бирок күрөө маселесинен улам эч бир банктан кредит ала албаганын айтат. Биздин баанда жеңил, узун, арзан акчага болгон доступтун чектелүүлүгү да. Биз банктардан мисалы акчаны сатып алып атабыз. Кандайдыр бир пайыз менен сатып алып, кайсыр бир учурда кайтарып берип атабыз да. Мына ошол жердеги биринчи эле бөгөт бул ошол күрөөгө коюлган мүлктүн жоктугу болуп турат да. Мисалы үчүн мен өзүм ишмердигими Бишкек шаарында жүргүзүп аткан менен менин кыймылсыз мүлктөрүм мисалы Жалал Абад областында да. Мен ал жактан да, бул жактан да ала албайм. Гүлнурага окшоп күрөөсү жетишсиз болгондуктан кредит ала албаган ишкерлер көп. Бул маселе чакан жана орто бизнес тармагында, айрыкча аймактарда курч турат. Мисалы, коммерциялык банктар күрөө болуп бере ала турган кыймылсыз мүлктүн рыноктук баасынан 2 эсе арзан баалайт. Аймактарда мындан да арзан бааланат. Кыймылдуу мүлк болсо андан да арзан. Өздүк баасынан болгону 30-40%га бааланат. Ал эми ишкананын жүгүртүүсүндөгү актив товарын банк көп учурда күрөө катары кабыл албайт. Кабыл алса дагы анын рыноктук баасын дээрлик 90%га чейин түшүрүп салат. Эл аралык финансы корпорациясы соңку иликтөөлөрүндө кыргызстандык банктар берип аткан кредиттин үстүнө бери дегенде 170%га чейин күрөө сураарын көрсөткөн. Мындан улам бизнес үчүн суралган кредиттердин 40-50%ын банктар канааттандырбайт. Бул албетте банк сектору үчүн дагы жагымсыз көрүнүш. Для субъектов предпринимательства, в принципе, наверное, залог всегда стоит остро достаточно, потому что банки, коммерческие организации оценивают ее по рыночной, плюс есть так называемая оценочная стоимость залога, которая не всегда может совпадать с мнением клиента. Вот. Особенно это достаточно сложный вопрос в регионах, потому что там стоимость залога существенно ниже, чем в крупных городах, и предприниматели, которые владеют недвижимостью либо залогом, в регионах не имеют достаточно возможности получать более крупные кредиты, в силу того, что их оценка залога может быть не совсем высокой. В связи с этим банки бывает, что достаточно часто отклоняют заявки и либо снижают сумму запрашиваемого кредита. Дүйнөлүк практикада бул проблеманы чечкен гарантиялык фонддор бар. Алар банк менен кардардын ортосундагы келишимде кепилдик ролду аткарып, ишкердин жетиштүү суммада кредит алуусуна көмөкчү болот. Тактап айтканда, тийиштүү бир капитал менен түзүлгөн кепилдик фонд кредит алам деген ишкер үчүн банктын алдында гарант болуп берет. Гарантиянын көлөмү жана шарттары ар кандай болушу мүмкүн. Бирок негизги принцип ишкерлерге жардам берүү. Кыргызстанда 2013-жылдан тартып 6 аймактык гарантиялык фонддор иштеп келет. Эгер динамикасын карап көрсөк, 2016-жылга карата тактап айтканда 3 жылдын ичинде бул фонддордун жалпы капиталы 66%га өсүп, 479 ишкерге гарантия берүүгө жетишкен. Ал эми аймактык фонддор берген кепилдиктин кайтарымдуулугу 100%ды түзүп, анын аркасы менен 457 жаңы жумушчу орун түзүлүп, 1300дөн ашуун жумушчу орунга колдоо болгон. Рынок достаточно хороший. То есть те кредиты, малый и средний бизнес, у которых есть недостаток залогов, но есть хороший интересный бизнес, я думаю, для них это очень хороший инструмент. И такая статистика у нас прям как такое не ведется, но определенный процент есть, которых мы именно для крупных кредитов отказываем, для мелких у нас вот этот инструмент применяется. Поэтому мы как бы вот подписались на соглашение, работаем. Эми эгер ушу гарантийный фонд өзүнүн ишин жакшы көрсөтсө, иштегенин көрсөтсө, албетте АБРдын артынан дагы мисалы Всемирный банк кириши мүмкүн, же Европейский банк реконструкция развития кириши мүмкүн, бул капиталды 10го, 20, 30го, анан последующий бир 50-100 миллионго чыгып кетиши мүмкүн. Эгер 50-100 миллион доллардык мисалы гарантийный фонд болсо, бул гарантийный фонд азыркыдай 30% менен өзүн чектебей, мисалы 50-60%га чейин чыкса, анда албетте биздин неме ишкерлерибизге бир в общем плане неме болот да, бир жакшы жардам жана колдоо болот. Антпесе азыр болсо, мисалы 2-3 ишкер алышы мүмкүн, бирок очередде да 300 ишкер турушу мүмкүн болот да.
Ал эми 2016 жылы Кыргызстанда республикалык масштабтагы гарантиялык фонд түзүлдү. Фонддун ушул таптагы уставдык капиталы 282 миллион сомду түзөт. Бир гарантиянын орточо суммасы 1 миллион сом деп эсептесек, анда бул сумма бери дегенде 282 ишкерге колдоо көрсөтүүгө жетиштүү болот.